Бүгүн Бишкекте Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Тышкы иштер министри Рашид Мередов менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө министрлер соода-экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетикалык тармактардагы кыргыз-түркмөн кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин жана башка маанилүү багыттарды жана эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Эки өлкөнүн тышкы саясат ведомстволорунун башчылары Кулубаев менен Мередовдун консультацияларынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Түркмөнстандын тышкы иштер министрлеринин ортосунда 2025-2026 жылдарга кызматташуу программасына кол коюлду. Кыргызстанда 2024 жалпысынан 8 кичи ГЭС ишке киргизилип, өндүрүлгөн электр энергиясынын жалпы көлөмү 48,84 мегаватты түздү. Бул тууралуу энергетика министрлигине караштуу энергетикалык ишканалар мекемелердин 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча өткөн жыйынында белгилүү болду. Ведомстводон билдиришкендей, ошондой эле 400 мегаваттык күн электр станциясы, 100 мегаваттык шамал электр станциясы курулуп, Папан суу сактагычына 25 мегаватт чакан ГЭСке капсула салынды. Мындан тышкары Орто Токой суу сактагычын жана Кара Көл кичи ГЭСин куруу боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Муну менен катар Лебединская ГЭСин реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Ар бир мектепте психолог болушу керек. Бул тууралуу эл өкүлү Элдар Абакиров жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында, азыр балдарды колдоо абдан маанилүү. Балдардын кандай көйгөйлөрү бар экенин биле албайбыз. Муну адистер билишет. Ошондуктан ар бир мектепте психологдор болуп, балдар менен иштеши керек, деди ал. Эл өкүлү ошондой эле өкмөттүн балдар үчүн спорттук жана билим берүүчү курстарды өнүктүрүүнү сунуштады. Мүмкүн мектептерге жер бөлүп берип, мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен балдар борборлорун курушса, максатка ылайык болмок, деди депутат. Быйыл Чыңгыз Айтматов проспектисин бойлото 50 жылдан ашык өскөн эски дарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулат. Муниципалитеттен билдиришкендей, 22 февралда андагы ийне жалбырактуу дарактар Борбор калаанын 4 районуна көчүрүлүп отургузулду. Жалпысынан Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын адистери 250 ийне жалбырактуу дарактын 50-сүн Адинай Сейил багына, калгандарын шаардын 4 районуна бөлүштүрдү. Белгилей кетсек, учурда Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюндагы жашыл аймактарды жакшыртуу иштери, ошондой эле вело жолду куруу пландаштырылууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москва районундагы аз камсыз болгон 100 үй бүлөгө азык-түлүк таратты. Ведомстводон маалымдашкандай, кайрымдуулук баштыгы Ыйык Рамазан айынын алдында Манер коомдук фонду менен биргеликте уюштурулду. Азык-түлүк 4 жана андан ашык баласы бар, турмуштук оор кырдаалда турган 100 үй бүлөгө таратылды. Эмгек министрлиги калктын социалдык жактан аярлуу катмарын колдоо боюнча өз ишин улантып, жардамга муктаж болгондорго өзгөчө көңүл бурат. Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүү темпи боюнча ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдүн ичинен алдыга чыкты. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын баяндамасында айтылат. Маалыматта айтылгандай, Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшү 2023 жылга салыштырмалуу 5,5% өстү. Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн түзүмүндөгү эң чоң өсүш суу менен камсыздоодо 17,7%, жана электр энергиясы менен камсыздоодо 15,8% болгон. Кайра иштетүү өнөр жайы 4,4%, тоо-кен өнөр жайы 4% өскөн. Кыргызстанда май айынан тарта электр энергиясына болгон тариф 26 тыйынга кымбаттайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талайбек Ибраев жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиянын жүрүшүндө журналисттерге билдирди. Мындай саясат 2030 жылга чейин улантылып, түшкөн каражат акылдуу эсептегичтерди орнотуу, реконструкция сыяктуу иштерге жумшалып, авариялык абалды жөнгө салууга жардам берерин билдирди. Ал ошондой эле мурунку жылга салыштырмалуу быйылкы авариялык өчүрүүлөр 25% азайганын билдирди. Быйылкы жылы 26 тыйынга тариф кымбаттайт. 26 тыйынга азыр өзүңөр билесиңер эмне келет. Биз жылдан жылга, мына мен айтып атпайм, эгерде жылдан жылга ушул тариф саясатын ушинтип кете берсек, жана анда авариялык өчүрүүлөр көрдүк. Канча кече болгон 11 тыйынга көтөрүлдү эле, 25% мындайча айтканда өчүрүүлөр азайып атат. Ошондой сыяктуу. Ана реконструкциялар болот. Ошол тарифтин түшкөн каражаттын баарын тег жана СИП провод. Мына азыр дагы отчет беришет. Мына быйылкы жылы почти 500ге жакын ас күйө счетчигин коелу деп атабыз. 500. Андан ошонун менен
Бизде 900 миңге жакын мындайча айтканда биздин мамлекеттеги абоненттерге ошол ас күй өчөтчү коюлуп калат. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда акылдуу счетчиктер коюлуп калат. Дагы 400дөй алса ошондо биз 1,5 миллион абонентибиздин биз бүгүнкү тейлеп аткан ошонун баары тең акылдуу счетчиктер менен камсыз болот. Азыр деле журналист эмес, жалпы адамзатка, ар бир адамга маанилүү болгон темалар экен. Медиа жана пиар тармагында бүтүрүүчү өз ордуңду кантип табасың? Мына ушундай аталышындагы конок лекция Ош мамлекеттик университетинин журналистика адистигинде билим алып жаткан студенттерге уюштурулду. Лекцияны Кыргыз улуттук университетинин жарнама жана коомчулук менен байланыш программасынын башчысы Бегайым Максутова, окуу жайдын окутуучусу, стратегиялык эксперт Нурдин Султанбаев, Кыргыз-Түрк Манас университетинен Мээрим Артышева окушту. Студенттерине дагы журналистика факультетине дагы ушу биз болгон тажрыйбабызды бөлүшөлү дедик. Теманы тандаганымдын эң негизгиси анткени бүгүнкү күнү студенттер бүткөндөн кийин каяка барат. Дүйнө жүзү баягы абдан бат өнүгүп жаткандан кийин биз студенттер рынокко бат даяр болушун күтөбүз. Мен өзүмдүн лекциям боюнча айтып кете турган болсом, жарнамалык коммуникациялардагы маданий код. Азыр өзүңөр билесиңер, биздин жарнама биздин жашообуздун негизги бөлүгү болуп калган. Ошондо биздин маданиятыбыздын чагылдырылышы кандай, ал кандай таасир этет жана анын кабыл алышы боюнча ушу лекция даярдап келдим эле. Катышуучулар медиага байланыштуу байма-бай жолугушуулар өтүп уюштурулуп туруусун зарыл экен деген белгилешти. Себеби бул тармакта күн сайын жаңылануу болуп турат. Конок лекциянын негизги максаты азыркы учурда журналистика жаштардын алдыда да кандай функциялар менен кошуп окутуш керек, ошол боюнча. Анан азыркы баарыңыздарга белгилүү болгондой, технология өнүккөн заманда, технология заманында кандай нерселерге биз даяр болушубуз керек. Бул жерде маалыматтын чындыгында аябай түрү көп экен. Бишкек шаарынан келген коноктор окуу жайдын коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты боюнча проректору Нуржамал Мапаева, журналистика кафедрасынын окуучуларынын жамааты менен да жолукту. Аталган кафедранын университеттеги маалымат жана коомчулук менен байланыш борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Алдыда Ош мамлекеттик университетинде жарнама жана пиар адистигин ачуу Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультети тарабынан салтка айланып уюштурулуп келе жаткан Жуугазын фестивалын өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр орун алды. Эмгегин арналткан биздин 3 ушу лекторубуз келип турат. Иш-чара жогорку окуу жайлар аралык байланышты өз ара кызматташтыкты бекемдеп, билим берүү жана илим жаатында мамилени чыңдоо максатында колго алынган. Жарнама жана пиардын бүгүнкү күндө заман талабына аябай керек болгон адистик болуп эсептелип атат. Мына биздин студенттерибизге ушул жаатында пиар жөнүндө бир кенен бир лекцияларды окуп атышат. Мына бүгүн келген албетте мындай тажрыйба алмашуу, конок лекция биздин кафедрада мындай байма-бай өткөрүлүп турат. Журналистика адистиги түштүк боюнча бир гана Ош мамлекеттик университетинде бар учурда мында 100гө жакын студент билим алууда. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Азыр болсо $1 миллион тапкан